Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah ve ba'd. Menhecus Salikin kitabın okunandan arulantavız. Aftar rahimahullah aytdı. Ve mutavassitatun ve hiye avratu min adahum mines surrati ila rukba. Üçüncü avrattın türü ortaça bolgan avrat. Ayal kişiden jana jaş baladan sırtqары başkalardan avratı ortaça avrat dep aytılады. Demek, alardın avratının ölçümü kança eken? Kindikten tizzege çeyin eken. Erkeklerden avratı kindikten tizzege çeyin. Kindik menen tizzenin özü avratqa kirebi. Bul talaş tumasılı, ihtilaf tumasılı. Durusurağı kindik jana tizzenin özü avratqa kirebeydi. Kindik menen tizzenin arası avrat sanaladı. Birok kindik menen tizzenin özü avrat emes. Birok kindiktin astı avrat bolgondan keyin eç bolbodu degende kindik jabılat deybiz. Antkeni kindik emi avrat emes eken deseniz, albatta astынан biraz bölük körünüp жатқан bolsa, avrat körünüp жатқан болады. Bul janagı Ma lem yetimul vacib illa bihi fehuvel vacib. Uşul erecege layık tizzede javlat dep aytabız. Uşuğa köre şortikte namaz okunun ökümü emne? Eger şortikte namaz okulsa, tizzeden ıldıy düşüp turgan bolsa, anda eç kanday karama karşılık jok bola beredi. Emi bul öküm tarabынан albatta takva bolomun degen adam, Allah'tan aldığında ibadatta turgan adam, толық сүрөттө турган абзел деп айтабыз. Бирок өкүм тарабынан намаз сахих болот. Эгер киндик менен тиззенин арасы жабык боло турган болсо, бул тууралуу Аллах Таала мындай дейт: "Я бани Адам хузу зинатакум инда кулли масжид." О адам перзенти, ар бир намаздын алдынан зинаттан. Бул эми сатыр авратты жабуу важип экенине далил. Alımlar aytышат, zinattануунун эң азы авратты бекитүү менен болот. Миң зинат кийим кийин, эгер ошол кийим авратты жаппаган болсо, ачык боло турган болсо, сиз зинаттанбаган болуп саналасыз. Зинаттануунун эң азы авратты бекитүү менен болот. Демек, азында мына ушул аяттагы буйрукка кирүү үчүн, азында зинаттанган болуусу үчүн аврат жабылган болуусу керек. Кийинки намаздын шарты 5-чи шарт ва минха истиқбалул қибла. Кыблага жүздөнүү. Аллах Таала айтты: "Ва мин хайсу харажта фавалли вajhaka шатрал масжидил харам." Кыблага жүздөнүү важип экенине, шарт экенине далил. Кайсы тараптан чыксаңар, жүзүңдү Масжидул Харам тарапка бургун деп айткан. Пайгамбарына буйрук кылып, бул буйрук кыблага жүздөнүүгө далил болуп саналат. Алымдар айтышат, кыблага жүздөнүүдө адамдар 3 бөлүккө бөлүнүшөт. Биринчиси Масжидул Харамдын ичинде болгон киши. Масжидул Харамдын ичинде болгон киши албетте Кабанын өзүнө жүздөнүүсү керек деп айтышат. Каба тарапка болжолдуу түрдө жүздөнбөйт. Кабанын өзүнө жүзүн буруу керек. Экинчи бир тайпадагы адамдар мечиттен сырткары, бирок Меккенин ичинде. Же Меккеде бир конок үйдөсүз, гостиницадасыз. Булар эмне кылат? Бул эми Меккеде жашагандар Масжидул Харам тарапка, ошол Масжидул Харам мечитине ошол жака карап окуйт намазды. Эми Меккеден сырткары болгондор, мисалы үчүн биз сыяктуулар, Мекке тарапка карап окуса болду. Üçüncü taypadагы адамдар Меккеден сырткары болгондор. Мекке тарапка карай намаз окушат. Ошондуктан кээ бир мечиттерде айрым кишилер фитна чыгарышат. Кыбла маселесинде компасты алып келип, кыбла аз гана бул тарапта экен деп, кичине оң тарапта экен деп, кичине сол тарапта экен деп, кайрадан мечитти бузуп, кайрадан салуу керек экен деп айтышып, мына ушундай фитна көтөрүшөт. Эми буга кажет жок. Анткени мына ушул тарап кыбла тарап боло турган болсо, өзү жетиштүү. Буга далил пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси: "Байнал машриqi wal maghrib qibla."
батыш менен чыгыштын ортосу кыбла деген. Бул хадисте Мадина элине карай айткан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мадина элине карата айткан. Чыгыш менен батыштын ортосу кыбла деп айткан. Мадиналыктардын кыбласы түштүк тарапта. Кыбла түштүк тарапта болсо, Мадиналыктарга чыгыш менен батыштын арасы кыбла деп айтты. Ушуга көрө окуган намазыңыз ошол кыбла деп аталган тараптабы, ошол кыбла деп аталган тараптын арасында болсо, болду, кыблага жүздөнгөн болосуз. Бул дегени баштан баш кыбланы анык билип туруп, анан бияка карап окуй бер деген эмес. Каалаган тарабыңга окуй бер деген эмес. Бирок мечиттер кичине бир бурулган болсо, сол тарапка аз гана же оң тарапка кичине карап калган болсо, кичине оң тарапка кичине бурулуп калган болсо, ошол бойдон калып кеткен болсо, мында эч кандай карама-каршылык жок деп айтылат. Бирок баштан баш мечит салмакчы болгон адам, мечит курмакчы болгон адам мүмкүн болушунча кыблага каратып салганга аракет кылуубуз керек. Салып коюлган мечитте фитна чыгарып, аны өзгөртүү керек экен дейилбейт. فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. Эгер кыблага жүздөнүүдөн алсыз болсо, же оору себептүү кроватта жатат, оодарыла албайт, бурула албайт, кыблага жүздөнтүп кое турган эч ким да жок. Мүмкүндүгү жок болсо, анда сакыт болот, моюндагынан түшөт. Моюндан түшөт. Ошол абалда болсо да окуй берет. Кандай абалда болсо, ошол абалда окуй берет. Же башка бир себепке көрө байлап коюлган бир кишини байлап коюшкан болсо, башка бир тарапка каратып байлап коюшкан болсо, кыбладан башка бир тарапка каратып, ошол абалында болсо да окуй берет намазды. Кема тасқуту жамиул важибат бил аджзи анха. Кудум башка важиптерде да алсыздык себеп сакыт болгон сыяктуу, моюндан түшкөн сыяктуу, кыблага жүздөнүүдө алсыз болуп калса, кыблага жүздөнүүдө сакыт болот. Аллах Таала айтты: "Кала Таала фаттакуллаха мастатаатум." Аллах Тааладан колуңардан келишинче коркула. Ва кана ан-набий саллаллаху алейхи ва саллям юсалли фи ас-сафар ан-нафила ala rahilatihi haythu tawajjahat bihi muttafaqun alayh. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сапарда нафил намазды улоодо кайсы тарапка карай жүздөнүп кетсе, улоосу кайсы тарапка карай жүздөнүп кетсе, ошол тарапка карап окуп кете берет болчу. Бул хадисти имам Бухари жана Муслим риваят кылган. Демек, кыблага жүздөнүүдөн эмне бөлөк экен? Сапардагы киши улоодо болсо жана нафил намаз окуп жаткан болсо, кыблага жүздөнбөй эле кайсы тарапка кетип жаткан болсо окуп кете берүүсү дурус болуп саналат. Сапардасыз, машинада кетип жатасыз. Демек, машинада ролдо эле туруп нафил намаз окууңуз мүмкүн. Сапарда болсоңуз, жана бир улоодо, унада болсоңуз, машинада болсоңуз, кээ бир алымдар болсо ошол сапарда нафил намаз окууда такбиратул ихрам айтууда кыблага карап туруп айтып, Аллаху акбар деп айтып, кийин уланта берет деп айтышат. Бирок дурусурагы ал деле шарт эмес, кетип жаткан тарабыңызга карап окуп кетсеңиз боло берет. Ва фи лафзин гайра аннаху ла юсалли ал-мактубата. Кээ бир лафздарда, кээ бир сөздөрдө парыз намазды окубайт эле. Парыз намаз улоодон, машинадан түшүлүп, ошол унадан түшүлүп, кыблага жүздөлүп окулат. Ва мин шурутиха, кийинки шарт ан-нiyya. Намаздын акыркы шарты ниет болуп саналат. Ниет албетте шарт кылынат. Ниет эмне менен болот? Ниет жүрөктө болот. Тил менен ниет кылуу жок. Тил менен ниет кылуу бул бидат болуп саналат. Бизде кээде персче ошол ниет кылышат, бугузарам 4 ракат, 4 ракат намазы пешин деп. Мына ушундай ниет кылуу жок шариятта. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабалар менен канча намаз окуса да, алардын биринде да тил менен ниет кылган эмес. Ошондуктан ниеттин орду жүрөк, аны тилге чыгарып айтуу бул бидат болуп саналат. Автор рахимахулла намаздын шарттарын баяндап болгондон кийин мына ушул маселенин акырында автор рахимахулла намаз окуу мүмкүн болбогон жерлерди санап өтүп жатат. Ва тасихху ас-салати фи кулли мавди'ин илля. 5 орунда намаз окуу болбойт экен. Бул маселедеги негизги эреже намазды ар кандай жерде окуу дурус, сахих боло берет. Ар кандай жерде намаз окуп кете бересиз, бирок шарият кайтарган жерде намаз окубайсыз. Шарият кайтарган орундарда намаз окубайсыз. Фи махалли нажисин. Биринчиси, нажасат орундарында намаз окуу болбойт. Бир жер нажасат боло турган болсо, ошол жерде намаз окуган болбойт. Нажасат орун дегенибизде намазхандын, ошол намаз окуучунун намаз окуп турган жайы
эч бир тосуксуз нажасатка тийип турса дейбиз. Ушуга көрө окуп жаткан жайыңыз килем боло турган болсо, нажасат болсо, анын үстүнө жай намаз төшөгөн болсоңуз, арада тосук бар, нажасатты окуп жатат дейилбейт. Эгер жай намаз асты нажасат болсо да, анткени жай намазда нажасат жок, нажасат орунда намаз окуп жатат дейилбейт. Ошол намаз окуучунун намаз окуп жаткан жеринде болуусу керек нажасат. Алымдар кыямда турган кезде эки буттун ашыгына чейин, эки буттун арасы жана сажда кылган кезде башыңыз тие турган жер, ушунун арасы таза болсо болду. Эгер сажда абалында мүчөлөр тийбей турган, ошол мисалы сажда абалында курсакка туура келе турган тарапка намаз окуучунун эч бир курсагынан бир жери, ошол курсагы туурадан туура жерге тийбейт. Ошондуктан сажда кыла турган баштын жайы менен сажда кыла турган эки буттун арасы таза болуусу керек болот. Бирок кыбла тарабыңызда сажда кыла турган жериңизден ошол орундан азыраак жогоруда же төмөнүрөктө, же айланада нажасат болсо, эч кандай мунун карама каршылыгы жок. Намаз турганда бутуңуздун таманы тура турган жер, намазга тургандан бутуңуздун таманы тура турган жер, жана сажда кылганда пешенеңиз кое турган жердин арасы таза болсо болду. Экинчиси ау магсубин, бир жерден урдалып алынган жерде намаз окуу дурус эмес. Мисалы үчүн жай намазды урдап алган. Урдалган жай намазда намаз окуу болбойт. Же бирөөдөн тартып алган жер, же бирөөдөн тартып алган жай намаз. Ал ээсине кайтарылуусу керек. Мисалы үчүн бирөөдөн килем урдады дагы, ошол килемди алып келип салды ошол намаз окуй турган жерине. Бул дурус эмес. Ошондой урдалган же тартып алынган килемде жай намазда же орунда намаз окуу. Андан кийин үчүнчүсү ауфи мақбаратин, кабырда намаз окуу болбойт. Кабырстанда намаз окуу болбойт. Бул тууралуу хадис келет. Ау хаммам, же мончодо намаз окуу дурус эмес. Жуунала турган жер көздө тутулуп жатат, ажатканада эми нажасат орун болгону үчүн болбойт ал жерде. Мончодо адатта жуунала турган жерлер, ал жерде аврат ачык болот. Аврат ачыла турган жерлер, нажасат түшө турган жерлер болгону үчүн мончодо дагы намаз окулбайт. Ау a'tan ибил, же төөшөгө турган жерлерде. Wa fi sunan at-Tirmidhi marfu'an al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbara wal-hammam. İmam Tirmizi'nin sunanında kelet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat, yer yüzünün bari jeri meçit, yer yüzünün bari jeri meçit, namaz okuy turgan yer bolup sanalat. İlla al-maqbara wal-hammam, kabristan jana monço, kabristanda namaz okup bolboyt. Kabırda namaz oku masalesine kele turgan bolsok, kabristanda namaz okudan kaytarılуунун себеби najasat болгону үчүн эмес. Кээ алымдар өлүктөрдөн najasat чыгат, ушул себептүү кайтарылган дешет. Жок, мындай эмес. Негизи себеп ширктин алдын алуу. Сырттан караган адам кабырдагыларга сыйынып жатат бекен, өлүктөргө же кабырга сажда кылып жатабы деген ойго барат. Эгер сиз Аллах үчүн окуп жаткан болсоңуз да, сырттагы адам сиздин ниетиңизди билбейт. Барып алардын кабырына сыйынып кетилбөөсү үчүн шарият ал жерде кабырстанда намаз окуудан кайтарат. Муну эмне кубаттайт? Башка бир хадистерде кабырга карап намаз окуудан кайтарган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, кабырдын ичинде эмессиз, сырткарыда турасыз, кабырдан сырткарыда турасыз, кабырстандан сырткарыда турасыз, кабырга жүздөнүп намаз окуудан кайтарылган. Кабырдан намаз окуудан кайтарылгандыктын себеби najasat болгону үчүн эмес, балким ширктин алдын алуу максаты менен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям яхудтарды каргыштады. Тахаду кубур анбияихи масажида. Алар пайгамбарлардын кабырларын мечит кылып алышат болчу дейт. Ала фала таттахидул кубура масажида фа инни анхакум ан залик. Көңүл бургула, кабырларды мечитке айландырып албагыла деп айтты. Мен силерди мындан кайтардым деп айтты пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Кабырды мечитке айландырып алуунун 4 сүрөтү бар экен. Биринчиси ошол Ибн Кайым рахимахулла айтат. Биринчиси туурадан туура кабырдын үстүнө сажда кылуу. Мына ушуга кирет. Кабырды мечитке айландыруу алуунун биринчиси. Ошол кабырга туурадан туура сажда кылат. Кээ бирлер олия, пир деп ойлогон кишилерге барып сажда кылат. Кабырына сажда кылат. Бул бир көрүнүшү. Дагы бир, эгер ошол кишинин өзүнү улуулап сажда кылып жаткан болсо динден чыгат. Кабырдагы кишини улуулап ошол өлгөн адамга сажда кылып жаткан болсо, рүкү кылып жаткан болсо динден чыгат. Эгер Аллах үчүн сажда кылып жатам го, бирок баланчынын кабырын
баланчынын кабырын үстүнө сажда кылып жатам деп айтса, бул ширк болбосо да бирок чоң күнөө болуп саналат. Экинчи, кабырга жүздөнүп намаз окуу, бул да дурус эмес. Кабырстан сыртында турасыз, бирок кыбла тарапта кабыр бар, бирок бир тосук жок, дурус эмес. Үчүнчү, мечиттерди кабырдын ичине куруу. Кабырдын ичине мечит курууда ошол кабырстанды мечит куруп алуу болот. Мечиттерди кабырдын ичине куруу. Кабырдын ичине мечит курууда ошол кабырстанды мечит куруп алуу болот. Төртүнчүсү, мечиттин ичине өлүктү көмүү да кабырды мечит кылып алуу болот. Мечит алдынан бар бир өлүктү мечитке көмсө, бул да ушуга кирип калат. Ибн Кайым рахимахулла айтат: "Ва аля хада яхдимул масжид иза буни аля кабрин". Ушуга көрө мечит бузулат эгер кабырдын үстүнө курулган болсо, кабыр алдынан бар, кабыр бар жерди билип туруп мечит салынган болсо, бул таквалуулук эмес, бул таквалуулук максатта курулган мечит эмес. Ла масжидун уссиса аля таква болбойт. Мына ушул аятка ылайык ошол таква негизине курулган мечит эмес. Бул кабырдагыларды улуулоо үчүн салынган мечит. Бул мечит бузулат. Акы укук кимдики? Бул кабырдагылардыкы. Алар биринчи ал жерге коюлган, көмүлгөн. Кийин эмне деп айтып жатат? Кема юнбашул майит иза дуфина фил масжид. Ал эми мечит алдындан салынган болуп, кийин майит келип мечитке көмүлгөн болсо, анда ал өлүктүн урматы жок, чыгарылат. Башка жерге көмүлөт. Анткени мечит алдындан салынган. Ва насса аля залика имам Ахмад. Бул имам Ахмад рахимахулла айткан, имам Ахмад рахимахулланын фатвалары дейт. Фала яжтамиу фи динил ислам масжидун ва кабрун. Ислам дининде мечит менен кабыр бир жерге топтолбойт. Кайсы бири алдын болсо өкүм ошонуку болуп, мечит болсо бузулат, кабыр болсо алып чыгып таштоо керек. Бул албетте абалга да каралат, ошол пайда зыянга карап туруп, анан чечиле турган маселелерден болуп саналат. Wallahu alam wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.